Туугандар, ассаламу алейкум. Ороз айыңыздар менен кармаган орозоңуздар, тоскон кадыр түнүңүз, кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Сиздер менен мен кубаныч менен бөлүшөйүн деп атам. Кыргызда жакшы сөз бар. Адам кубанычын бөлүшсө көбөйөт дейт. Анан азабын бөлүшсө азаят дейт да. Мен сиздер менен бүгүн кубаныч менен бөлүшөйүн деп атам. Мен өткөндө бир жерге барып 30дай муктаж үй бүлөгө азык түлүктөр таркатып жүргөм. Анан жанымда бир тууган иним, анан дагы бир бала жүргөн, анын досу. Анан ал баягы өзүңүздөр видеодо көргөндөй 1000 сом жашаган жерине, анан кийин тамагын айына 1000 сом кетирген үй бүлөнү көрүп, анан ошого окшогон муктаж үй бүлөлөрдү көрүп, анан аябай таасирлениптир. Анан өзү биринчи жолу катышыптыр да мындай иш-чараларга. Анан ошону көрүп алып, катуу таасирленип, анан ал тиги барып үйүнө, анан кийин ооз ачууга достордун баарын чакырып, анан досторуна айтып, өзүнүн баягы ички сезимдерин, өзүнүн баягы таасирленген сөздөрүн. Анан достору дагы аны колдоп, ооба биз дагы кайрымдуулук деген эмне экенин билбейбиз, биз дагы ушундай муктаж үй бүлөлөрдү баягы көрө элекпиз деген сыяктуу ушундай сөздөрдү сүйлөсө керек. Уккан эмесмин, өзүм жанында болгон эмесмин дегендечи. Кыскасы алар дагы аны колдоп, анан кийин бир 100 000 сомдой акча топтоп, анан бир уй алып, ошол уйдун этин, анан дагы продуктыларды ошол айылда жашаган, ошол шаарда жашаган муктаждарга жардам бериптир да. Анан пайгамбардын хадиси бар. Ким бир жакшылык ишке себепчи болсо, аны кылгандай эле соболот деп. Ал мен жанымда жүрүп эле себепчи мен көрүп калды, мен себепчи болуп калдым да. Мындайча айтканда мен ошол уйду союп, ошол 100 000 сом акчаны муктаждарга таркаткандай эле соболом мен. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде ушундай келет да. Анан аябай сүйүнүп атам да, ошон үчүн силер менен баягы сүйүнүчүмдү бөлүшүп атам. Аллах таалам ушундай жакшылык иштерге себепчи кылсын баарыбызды. Анан ошол мен жанымда жүргөн бир тууганыма дагы салам айтам, анын досторуна дагы салам айтам. Рахмат силерге. Мен да аябай кубанычтамын. Силердин ушул кылып аткан иштериңерге, ушул жасаган амалдарыңарга мен кубанычтамын. Аллах таалам ошол берген садакаңарга береке берсин, калган дүйнөңөргө да береке берсин. Ушундай жакшылык иштерди эле жолугуп жүрө берели, ушундай жакшылык иштерди эле кылып жүрө берели. Мен аябай сүйүнүп атам. Ошол балага, анын досторуна дагы салам, терең ыраазычылык. Ушул жакшылыгыңардан жазбагыла, акырындан улай бергиле. Чөйрөңөрдө ошондой адамдар чогула берсин. Туугандар, рахмат силерге дагы, баардыгыңарды жакшы көрөм дин жолунда. Аллах таалам баардыгыбызды эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын. Дагы бир жолу ороз айыңыздар менен. Ассаламу алейкум.